Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Күнүңүз биз менен башталсын, жана күнүңүз жакшы башталып уланып кетсин дегендей. Биз менен чогуу күнү баштайбыз. Бүгүн болсо сабагыбызда биз көңүлүбүздү цигун упражнениялар менен кичине орусча баштап кеттим. Цигун көнүгүүлөрүнө кунт коебуз. Бүгүн болсо сунси стилинин цигун көнүгүүлөрүн сизге көрсөтөбүз. Азыр болсо Эдил биринчи көнүгүүсүн көрсөтөт. Бул ачуу жана жабуу көнүгүүсүн сизге көрсөтүп кетели. Негизги максат колуңузду ачканда дем аласыз, колуңуз жабылганда демди чыгарасыз. Ошон менен биз менен чогуу 4 жолу жасайбыз. Баштадык. Мабу стилине, мабу стойкасында отурабыз. Бул болсо атчан кишинин стойкасы деп аталат. Колубузду жакшы чоёбуз артка. И биз менен баштадык. 1. Сразу ачабыз колубузду. 2. 3. И 4. Жакшы. Цигун көнүгүүсүнүн сунси стилиндеги экинчи көнүгүүсүн сизге көрсөтөлү. Бул болсо кунзи цюань деп аталат. Кыргызчага отургондо түшүндүрмөсү бул бош муштум менен согуу. Анткени муштумда эчтеке жок болот. Ошону бош муштум менен согуу дегенде түшүндүрөт. Азыр 4 жолу биз менен чогуу жазаңыздар. 1, 2, 3, 4. Эми болсо сизге 3-чү көнүгүүсүн көрсөтөлү. Цигун көнүгүүсүн сунси стилинин көрсөтөбүз. Бул болсо доджан чхань деп аталат. Көрсөтөбүз. Муштум менен катуу согобуз. Алакан менен балтадай бөлөбүз да. Азыр болсо биз болсо сизге цигун көнүгүүлөрүн көрсөттүк. Жасап атканда жай жасалат деп көрүнөт экен. Анан бирок болсо бул согуу техникасы өзүнүкү бар. Ошолор болсо кантип колдонот? Биз сизге ошону көрсөтүп кетели. Азыр болсо бош муштум менен согууну көрсөтөлү, кунзи цюань стилин. Азыр мен сизге мынтип карайм. 4 жолу жасайбыз. 1, катуураак согобуз. 2, 3, 4. Хорошо, жакшы. Эми дагы 3-чү көнүгүүсүн кандай сокку техникасы бар экен, ошону да көрсөтүп кетели. Ушул эле кол менен ушул эле кол менен. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Мына ушу кунфуда жай көнүгүүлөр дагы бар, ушундай дагы бат жазалган көнүгүүлөр дагы бар. Жана ошол көнүгүүлөр менен сиз өзүңүздү кандай десем, коргосоңуздар болот. Денеңиз жана ой жүгүртүүңүз биз менен жакшы сергип алды. Күнүңүз жакшы өтсүн, жакшы маанайыңыз болсун. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. Эмки сабакка чейин саламатта калыңыздар.